Пайдалуу мектептерден болуп эсептелинет. Анткени бул китепти карап окусам ОШМУнун доценти, педагогика илимдеринин кандидаты Абдыкерим Исаевдин Кыргызстандын мектептери улуу ата мекендик согуш жылдарында аттуу монографиясынын бет ачары болуп өттү. Иш-чара 20 майда ОШМУнун индустриялык педагогикалык коллежинде уюштурулду. Коомдук ишмердин бул эмгегинде согуш жылдарындагы агартуу кызматкерлеринин жана кыргыз мектептеринин ишмердүүлүгү баяндалган. Китеп агартуу тармагында кызматкерлерге, студенттерге, илим изилдөөчүлөргө жана жалпы окурмандарга сунушталат. Абдыкерим Исаев 10дон ашык усулдук колдонмолордун, монографиялардын жана 50дөн ашуун илимий публистикалык макалалардын автору. Эми Абдыкерим Исаевич жөнүндө айта турган болсом, бул киши ошо жаш кезинен баштап ушул ал мезгилде Ош педагогикалык мамлекеттик институту, андан кийин Ош мамлекеттик университети үчүн өтө чоң салым кошкон педагог катары, педагогика факультетинин деканы болуп иштеген, кафедра башчы болуп иштеген, анын көптөгөн эмгектеринин ээси болуп саналат.